Биздин экинчи карай турган сабагыбыздын темасы натуралдык сандарды жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу болуп саналат. Бизге 5760 бул сандардын көбөйтүндүсүнө барабар экен. Булардын дагы даражагы көтөрүш керек экен. Ушундай боло турган болсо, биз булардын ар биринин маанисин табышыбыз керек экен. Бирок бизге берилишинде A, B, C жөнөкөй сандар экен, ал эми X жана Y жана Z бизде натуралдык сандар экен. Биз анда бул даража көрсөткүчү деп айтабыз, X, Y, Z'ти. Демек, даража экинчи колонкада даража көрсөткүчтөрүнүн суммасын табышыбыз керек экен. Ал эми A, B, C бул даражанын негиздери болуп саналат. Демек, биринчи колонкада биз даражанын негиздеринин суммасын табышыбыз керек экен. Эң алгач биз 5760 санын жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратып алышыбыз керек. Ал эми жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу деген бул жөнөкөй сандардын көбөйтүндүсү түрүндө көрсөтүү дегенди билдирет. Ал эми биз билебиз, жөнөкөй сандар бул өзүнө кана бөлүнгөн сандар болуп эсептелинет. Бул санды жазып алгандан кийин мен сызык сызайын. Андан кийин жөнөкөй сандарга бөлүп баштайбыз. Биз билгендей эле эң кичинекей жөнөкөй сан бул 2 болуп саналат. Эгерде берилген сан 2ге бөлүнө турган болсо, анда бөлөбүз. 5760 саны 2ге бөлүнөт. 2ге бөлүп жазабыз. 2ге бөлгөндө чыккан санды биз бул жакка жазышыбыз керек. Демек 5760 санын 2ге бөлсөк, 2880 саны чыгат. Аны мен бул жерге жаздым. 2880 саны кайрадан эле 2ге бөлүнөт. 2ге бөлсөк, 1440 деген жооп чыгат. 1440 кайрадан эле 2ге бөлүнөт. Бөлө турган болсок, 720 деген жооп табабыз. 720 2ге бөлүнөт. 360 чыгат. 360-ты кайра 2ге бөлсөк, 180 деген жооп табабыз. 180 бизде кайрадан 2ге бөлүнөт экен, анда бөлөбүз. 90 деген жооп алдык. 90-ды 2ге бөлсөк, 45. Эми 45-ти 2ге бөлө албайбыз. Демек, биз 2ден кийинки жөнөкөй санды карашыбыз керек дегенди билдирет. 2ден кийинки жөнөкөй сан бизде 3 болуп саналат. 45 3кө бөлүнөт, демек бөлөбүз. 15. 15 кайрадан 3кө бөлүнөт, 5. 5 эми өзүнө бөлүнөт. Демек, биз 5760 санын ушундай сандардын көбөйтүндүсү түрүндө көрсөттүк, жөнөкөй сандардын. Эми жазабыз. A деген бизде 2ге барабар болду, B деген 3кө барабар болду, C деген 5ке барабар болду. Ал эми даража көрсөткүчтөрүн кантип табабыз десеңер, анда канча сан турса, ошол даража көрсөткүчүнө жазылат. Бул жерде X'тин даражасын табалы. A бизде 2 болду, а бул жерде 2ден канча санайбыз? 3, 6, 7. Демек, X бизде 7ге барабар дегенди билдирет. Ал эми Y-ти карап көрөлү. Y 3төн бизде 2. Демек, Y 2ге барабар. Ал эми Z болсо 1ге барабар. Анткени бул жерде 5тен 1 эле. Эми биз бул сандардын маанилерин таап алдык, эми ордуна койсок болот экен. Демек, биринчи колонканы салыштырып көрөлү. Биринчи колонкада даражанын негиздеринин суммасын табалы. Мындайча айтканда 2 кошулган 3 кошулган 5. Эсептей турган болсок, 10 деген жооп чыгат. Ал эми экинчи колонканы эсептеп көрөлү. Даража көрсөткүчтөрүнүн суммасы экен. 7 кошулган 2 кошулган 1 барабар 10. Биздин учурда 2 колонка тең бирдей чыкты. Биринчи колонкадагы 10го, экинчи колонкадагы 10го барабар болду. Мындай учур болгондо биз жооптор баракчасында V вариантын белгилегенибиз туура болот. Анткени V деген 2 колонканы барабар дегенди билдирет.